Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын 50 жаштагы словакиялык Адис Штефан Таркович машыктырат. Кыргыз футбол бирлиги ал 30 талапкердин ичинен таңдалганын билдирди. Таркович УЕФАнын про машыктыруучулук лицензиясына ээ. 1997 жылдан 2000 жылга чейин Словакиянын 19 жашка чейинки футбол боюнча кыздар курамасын машыктырган. 2005 жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Банияс клубун, 2006-2008 жылдары Татран, Кушице командаларына башкы машыктыруучу болгон. 2009 жылдан 2011 жылга чейин Словакиянын жаштар курама командасын жетектейт. 2013 жылы Словакиянын улуттук курама командасына башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп дайындалган. 2020 жылы Словакиянын улуттук курама командасына башкы машыктыруучу болуп дайындалып, курама команданы футбол боюнча Европа чемпионатына алып чыккан. Пандемияга байланыштуу 2021 жыл